Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, жергиликтүү жана чет өлкөлүк жаңылыктар менен мен Нурлан Соорбеков тааныштырамын. 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата Чолпонбай айыл өкмөтү уюштурган Байсылдаев Каныбектин жаркын элесине арналган волейбол боюнча турнир болуп өттү. Бул туурасында кийинки материалдан көрө аласыздар. 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата Чолпонбай айыл өкмөтү уюштурган Байсылдаев Каныбектин жаркын элесине арналган волейбол боюнча турнир болуп өттү. Бул турнирде маркум Каныбектин бир туугандары демөөрчү болуп, демилген айыл өкмөтү туура кабыл алып, бул турнир болуп өттү. Бул өткөрүлүп жаткан турнир быйыл 3-чү жолу өтүүдө. Дал ушул мезгилде өткөргөндөрдүн себеби маркум Каныбек Байсылдаев 10 мартта төрөлгөн. Ошол себептен улам ушул датаны тандап алышканын маркумдун бир тууганы Рыспек Мырзабаев айтып өттү. Биз муну бул жерде мисалы мен бир туугандарым атынан сүйлөп атам, бирок менин бир туугандарым бар, үйкөлөрүм бар, энелерим бар. Ошо Каныбек өлкөмдүн балдары, кыздары, булар азыр ошо Москвада ординаторлук окушуп атат. Булардын өздөрүнүн ошо идеялары, биздин идеялар болуп атат. Биз ошо жанагы ушул нерсени өткөзүш, ошо менин бир туугандарымдын биз мындай кылдык, ошо экөөбүздүн турнирин жыл сайын ушул 8 мартка өткүзүп турайык. Анткени 10 март туулган күнү. Андан кийин атабыз рахматтын өзүнүн Мырзабаев Байсылданын атындагы турнир бул мектептеги балдардын, окуучу балдардын арасында, кыздардын арасында ошо волейбол боюнча турнирин былтыр өткүзгөнбүз. Айыл өкмөтү өзү баарын уюштуруп берген. Быйыл да ошонун баарын биз жыл сайын өткүзүп турууга деп бир туугандардын баары кеңешип алганбыз. Ошентип бир жагынан балдар спортко тарбияланат, экинчи жактан ошо ата-энебизди, экөөбүздү эскерүү. Ал эми Чолпонбай айыл өкмөтүнүн башчысы Айдар Маткеримов бул уюштурулган демилгени колдоп, турнирди жыл сайын өткөргөнгө жардам берип келүүдө. Бул турнирдин соңунда жеңүүчүлөргө даярдалган кубок, медалдар таратылып, концерттик программа менен жыйынтыкталды. Бул самалык жылына өтүп атат. Мына быйыл 3-чү жыл болуп атат. Аялдардын 8 март эл аралык майрамына карата Байсылдаев Каныбек акебиздин жаркын элесине арналган турнир. Бул ушул Каныбек акебиздин үй бүлөзү, туугандары, бир туугандарынын демилгеси менен өтүп атат. Бул 3-чү жыл болуп калды быйыл. Ушул туугандары, бир туугандары демилге көтөрүп, Каныбек Байсылдаевдин эскерүү, бир чети ушул жаз майрамы, аялдардын майрамына карата ушул аялдарга көңүл буруу деп да эсептесек болот. Бишкек Ош жолу 3 күн бою 12 саатка жабылып турат. Мындай кадам кар көчкү кооптуулугунан улам жасалууда. 11 марттан 13 мартка чейин Бишкек Ош жолунда унаа каттамына чектөө киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бишкек Ош жолу 3 күн бою 12 саатка жабылып турат. Мындай кадам кар көчкү кооптуулугунан улам жасалууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, кар көчкү түшүү кооптуулугунан улам премьер-министр 11-13 март күндөрү күндүзгү саат 12:00дон түнкү саат 12:00го чейин чектөө киргизүү буйругуна кол койгон. Мында Чүйдөгү Сосновка, Жалал абаддагы Арал постору жана Таластын өтмөк ашуусунун жолу жабылат. Эскерте кетсек, кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин шашылыш билдирүү тараткан. Быйыл майрам күндөрү Бишкекти кооздоого канча акча кетери айтылды. 2018 жылдагы негизги 6 майрамга көрнөк жарнак даярдоо боюнча тендер жарыяланды. Бул маалыматты Спутник агенттиги жазып чыкты. Быйыл майрам күндөрү Бишкекти кооздоого канча акча кетери айтылды. Үстүбүздөгү жылда Бишкек шаар майрамдарга карата кооздоого 8 миллион 320 миң сом сарпталган. Бул тендерди мэриянын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялап, маалымат Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар сайтына жарыяланды. Тендер көрнөк жарнактар үчүн панно даярдоого жарыяланды. Анын ичине баннерлерди орнотуу жана дизайнерлик кызматтардын акысы да кирет. Мэрия быйыл заказ кылчу көрнөк жарнактардын тизмеси төмөнкүдөй. Бишкек шаарынын 140 жылдыгына 5 миң баннер, жеңиш күнүнө 5 миң баннер, энелер күнүнө жана балдарды коргоо күнүнө 1 миң баннер, эгемендүүлүк күнүнө 10 миң баннер, дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 10 миң баннер, жаңы жылга 10,5 миң баннер. Ошондой эле мэрия капысынан чыгып калган иш-чаралар үчүн деп 8 миң баннер даярдоону пландап жатканы айтылды. Тендер шаардык бюджеттен каржыланат. Петр Порошенконун кортежи Карияны коюп артынан карабай кетти. Жолдон өтүүгө аракет кылган пенсионерди кортеждин алдында келе жаткан полициянын унаасы сүзүп кеткен. Назарыңыздарды кийинки материалга бурабыз.
Жолдон өтүүгө аракет кылган пенсионерди кортеждин алдында келе жаткан полициянын унаасы сүзүп кеткен. Украина президенти Петр Порошенконун кортежи Киевдин чогортосуна 87 жаштагы карыяны коюп кеткенин 1+1 телеканалынын жаңылыктарынан кабарлашты. 7 март күнү болгон окуя видео көзөмөлгө түшүп калган. Андан жолдон өтүүгө аракет кылган карыяны машина коюп кеткенин көрүүгө болот. Кырсыкка себепкер унаа токтогону менен кортеж артынан карабай жолун улай берген. Ал эми пенсионер жолдо кыймылсыз жаткан боюнча калган. Акыркы маалыматтар боюнча карыя реанимацияга жаткырылган. Бутуна операция жасоо күтүлүп жатканы айтылды. Ал эми Украинанын Вести интернет басылмасы жабырлануучуну полиция унаасы сүзгөнүн, бирок күнөөнү пенсионер өзү моюндаганын кабарлады. Канаданын дарыгерлери маянасын азайтууну талап кылышты. Себеби сизди таң калтырат. Петицияга 500дөн ашык дарыгер кол койгон. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Канаданын дарыгерлери маянасын азайтууну талап кылышты. Себеби сизди таң калтырат. Канаданын Квебак шаарындагы 500 дарыгер менен 150дөй стажер маянаны жогорулатууну сындаган коомдук катка кол койгонун Washington Post басылмасы жазды. Дарыгерлер айлыктын көбөйүүсүнө каршы болууда. Анткени алар медицинанын башка тармагында иштегендер. Медайымдар менен тейлөөчү кызматкерлердин маянасы мурдагы деңгээлинде калып жатканына кабатыр. Себеби акыркы жылдары бир гана дарыгерлердин айлыгы көтөрүлүп, башкалардыкына бир да тыйын кошулган эмес. Демилгечи топ колдо бар ресурсту адилеттүү бөлүштүрүү менен гана саламаттыкты сактоо системасын жакшыртууга болорун айтышууда. Орто эсеп менен алганда Канадада дарыгерлер бир жылда $261 000, хирургтар $355 000 чейин алат.